Бердиңер эле үй бүлөңөр жөнүндө саң. Кичүүбүз 3 жашта дейм. Швейн цехта закройщик болуп Иштейсиңби? иштейм. Сен деле араң таанылып го? Ресторандан заказ берип туруп калып эле салып киргизип коесуң сториске. Антпесем урушат да. Вообще сурай элекмин сенден кечирме? Кечирип койчу мен жанымго мен кечирип койчу. Сен мурунку сүйлөшкөн кыздарың жөнүндөчү Нуризага айтып бересиңби? Эң көп тапкан Instagram Vine аркылуу канча сумма болду? Айына 400 миң, 500 миң. Сен өлө табалдың, өзүнчө рестораныбыз бар, глобус десең глобусубуз бар. Салам достор, сиздер менен Артист KG YouTube канал, мен Азамат Сонов. Биздин артистте турган 2020-жылдын мыкты вайнерлери Медер жана Нуриза. Алардын вайндары кандай тартылат, биз сиздерге чогуу көрсөтүп беребиз. Биз менен бирге болуңуздар, каналга катталыңыздар, жазылыңыздар, комментарий жазыңыздар. Өзүм бербедим. Кандайсыңар? Медер, Нуриза, салам алейкум. Кандайсың Медер? Кандай Нуриза? Мындай кылып коелу, ушундай. Кандайсыңар, жакшысыңарбы Медер, Нуриза? Как раз келип калдым. Азыр бир вайн керек болчу, ошого ойноп берип коя. Бир жерде. Массовкага? Массовка. Макул. Главный рольго деле ойноп беребиз. Макул. Күндөр жаңырат эмеспи? Макул ойнойсуз. Жана досуң эмне деди? Ал девушкасы менен урушуп кетти, өчөн бирөө менен кармап калган окшойт. Кандай брат? Кандай? Жакшы. Жүрсүң? Доска, машина чий болду, мен акча берип турчу. Акча жок. Давай андай, унчукпай эчкимдер. Сен жүр кет. Эмне дейт? Машинасын чыгып акча сурап кетти. Салам алейкум Медер. Кандай? Кандайсың? Жакшы? Жүрсүң бизden кайда? Мактан айтурчу, аз колбомай тур. Эме кечинде бир эки кыз чакырды да барып көрбөйлү. Силер өзүнчө айтпайсызбы? Баары айтып бербексиң ама. Акча сурап келиптир деп коймокмун. Мындай суроодо, силер азыр вайнерсиңар да эми. Анан вайндан силер бир күн кечке вайн эле тартып жүрбөйсүңөр да. Вайндан тышкары ким эмне менен алектенет? Сен вайндан тышкары эмне менен алектенесиң? Мен эмне менен алектенем? Мен цехта, швейн цехта закройщик болуп Иштейсиңби? иштейм. Ал өзүңдүн цехиңби же бир жакта наемник болуп иштейсиң? Жок, наемник болуп иштейм. Наемник болуп иштейсиң. Алдап атасың, Жок, чын эле наемник болуп иштейм. Канча акча табасың аяктан? Аяктанбы, таппайм деле аяктан акча. Мындай эле опыт үчүн иштейм. Нуриза да ошо тиккенди үйрөнүп атат, Үйрөнүп бүткөм. Эмне сен опыт деп атасың, Нуриза үйрөнүп аттыр, кийин швейн цех ачкантасыңарбы? Тиккенди эмес, мен дизайнер болуп чыктым аяктан. Кийин ошо швейн цех ачкан эме барбы, ой барбы? Жок, серьезно эле. Ошондой ой бар окшойт, Балким бар го. Швейн цех болбосо да ошо кийим саткан магазин сыяктуу. Эми силер кыйынсыңар да, обычный адамдар швейн цех ачат, силер бир фабрика ачып салсаңар керек, Завод, Биз деле обычный адамбызбы? Эми силер эми звездасыңар. Азыр ушунда. Сен деле звезда болуп атпайсыңбы? Күндөр жаңыратка тартылып аттың белеби? Силер интервью бербегенде жөн эле мындай гүл айтып жүргөндө өлө керсип ушунсуңар керек, башка адамдар менен. Жана көрбөдүң басып жүргөнүбүздү. Сен деле араң таанылып го? Ким элең деп. Ошо. Күндөр жаңырат чыгып калган үчүн эле тааныдым, а так тааныбайт болчумун сени. Адамдар мындай туугандар айтып атчабы, мындай жылдыз орусу менен ооруп атасыңар депчи. Же эч ким айта элекпи? Айткандар болду? Биздин туугандардын баары Инстаграмда отурбайт деп вайн көрүлө. Бизи Отурса да скрит кылып койгонсуңар да. Балким. Жок, скрывать эткем эмеспиз эч ким. Тааныштарданчы баягы общий знакомыйларыбыз көп го. Ошолордун бирөөсүнөн может айткандар болду эле, баягы Эмне деп? жылдыз орусу менен ооруп атасыңар депчи. Силер өзүңөр байкайсыңар. Мага лично айткан эмес эч ким. Нуризага айткан болуш керек, жок, мага деле айткан эмес. Нуриза сага караган жылдызыраак да. Жылдыз жанып кеткен да мунун. Элдер айтпай эле ошо Нуризанын аркасынан сен жылдыз болуп кеттиң деп. Айтты да. Айтты эле, сага айтты эле. Сенин аркаңан Медер айткан, Дайректке эле комментарийге келген мындай 1-2 жолу болгон да ошондой. Көргөнсүң, Көргөм. Көрбөгөнүң канча, Көрбөгөнүм канча. Балким өзүнчө мисалы, сен деле барып ар жактан азыр оператор менен сүйлөшүшүң мүмкүн да. Эмне деп? Медер калп эле Нуризанын арты менен чыгып кетти, аркы берки деп. Мен сенин артыңан Нуризаны тааныдым. Эми сен экөөбүз тааныш болчубуз да мурун, ошон үчүн ошондой эле. Ошондо силер жылдыз орусу менен такыр ооруп аптырсыңар да, же өзүңөргө сезилбейби? Биз дегенче ооручудай бир жылдыз болсо оорумакпыз чын эле. Эми силер сен деген активиң деген Эмиль Эсеналиевден ашып аткандан кийин. Нуриза, сен эмне иш кыласың? Баягы эмени бүттүң, дизайнерскийди бүттүң. Дизайнерскийди бүттүм, көп эле курстарды бүткөм негизи. Дагы кандай таланттарың бар? Эл билбеген. Эл билбегенби?
Инстаграмга чыгара элек. Баарын эле чыгарам го дейм. Эми чыгарайын деп аткан, мындай пландаштырып аткан. Акыркы жолу эмне курсту бүттүң? Ошо дизайнерскийди бүттүм акыркы жолу. СММчи. СММ, андан кийин эми ал талант эмес го, өзүм үчүн окудум СММ курсту. Анан негизи повар, универсальный повар деген дипломум бар. Модельный жаза алайын деп койсуң. модельный курстарды окуп бүткөм, сертификаттарым бар толтура. Ама Инстаграмда ар кандай тамактарды эле тартып жазап, мен өзүм жазып атам деп эле киргизе бересиң. Ошолорду чын эле өзүң жазасыңбы же ресторандан заказ берип туруп калып эле салып киргизип коесуң сториске? Мен башынан баштап киргизем негизи. Даяр нерсени киргизгем көрдүң беле. Может, повар тааныштарың бар, анан тарттырып коесуң. Өзүңдү тамак жазып аткан монт тартпайсыңбы сен? Айтып атпайм өзүм универсал повармын деп. Өзүм эле жасайм. Медиа сенчи? Мен деле өзүм эле жасайм тамакты. Кээде Нуризага жазап берем. Ошону тартат, мен жазып атам. Сен тартып туруп жөнөтөсүң, Нуриза киргизет анан, өзүнө контент кылып. Антпесем урушат да. Эмечи? Экөөңөр вайнер болбосоңор эмне иш менен алектенмексиңер? Же ошол эле азыркы вайндан тышкары алектенип аткан жумуштарыңар менен эле же башка тармакка кетмексиңер? Мен ошол эле менен алектенмекмин. Аз деле алектенип атпайм, алектенмекмин эмес, алектенип эле атам да. Вайн, просто эле вайн тартпай эле ошо менен алектенмек экен. Нуриза болсо вайнга чейин эле Инстаграм менен эметчү да, отурчу да. Ошондой болчу да. Клиптерди тартылчумун да. Азыр эмнеге клип, кинолор токтоп калды Нуриза? Медер тартылбайсың деп койду, аны тартылбай калдым. Эй, сен дана экенсиң негизи мындай. Медер ошону запрет коюп койгон. Ооба, бирок мен айткам тартылбайсың. Эмнеге, эмне себеп менен? Жөн эле тартылбайсың деп. Жок, бул сага деле клипке караганда вайн жакшыраак болот атпайбы? Жок, вайн жакшыраак тура, бирок сага деле жакшы. Азыр сен көбү вайнер деп айтып атабы? Медердин девушкасы деп айтат. Медердин девушкасы дейт, бирок вайнер деп дагы бир мурун сени бир 50% клип, 50% Инстаграмдан модель деп тааныса, азыр бир 70% вайнер деп таанып туруп. Эмечи? Нуриза кинолорго, клиптерге тартылсачы, Нуриза дагы жылдызыраак, звездараак болот да. Нуриза звездараак болсо, сен дагы звездараак болосуң да, ошон үчүн продвигать этпейсиң Нуризаны. Лицосун күтүп өлө үмүттөн жагып атат ушул суроо. Жакты сага өлө. Ооба, жакты. Жооп бер булбул. Жок, тартыласың. Мен өзүнөн эле тартыласың. Жок, эми кантип эле тартылганга ой жок болсун, тартылгысы эле келет да, сен жок деп запрет коюп атсаң, анан сен наоборот түртүшүң керек да, таланттуу кишини алдыга. Жок, мага деген эме эмес. Көп деле кызыкпайм да, мен ушу вайнер менен вайн тартаман, же болбосо мындай звезда болуш керек дегенге көп деле кызыкпайм. Эгер азыр Инстаграм токтоп кала турган болсо, мен баарын чыштап салганга деле эмеспин да, мындай. Чыштап сала берем, даяр элем да. Эгер Инстаграм өчүп мындай жок болуп, запрет Кыргызстанга запрет коюп салса, анда мен тартпай деле кое берем да, көз карандыбастан. Негизи эмеге башка кинолорго, клиптерге тартылганга ой барбы? Оюң бар да, баягы желанияң бар. Желаниям бар, бирок макул болбойт да. Жок, эми суранганда эле жоктум, эми башында сүйлөшкөндөн кийин эле жок боюнча турат да. Ким жарым саат бою ким менен реклама деп чалып атчабы? Же кыздар менен? Какта реклама? Эмнеге эле блогерлер жашырып бересиңер, айтпай. Келди, таксиден бирдеме тосолуп атканбыз, ошол чалып атат. Жок, эмнеге гонорарыңарды силер айтпайсыңар дейм да. Силер наоборот айтсаңар, силерге рекламодательдерге эме болот да, силерге чалып менеджериңер менен байланышып отурбай сразу эле билет, болот, ставкасы момундай депчи. Ушинтип эле айтып эле койбойсуңар. Жок, эмне басым айтып. Өздөрү чалсын бизге. Өздөрү эми сүйлөшкөнгө жараша, балким бирөөнө кымбат айтып коебуз, бирөөнө арзан айтып коебуз. Ал ошо жазган адам жазганына жараша айтып коем балким. Рекламага, компанияга, продукцияга жараша болот. Балким бирөө реально мындай реклама кылыш керек болуп, бирок каражат кичине жетпей атса, скидка кылып, мындай арзаныраак кылып беребиз азыр. Эми баары ушинтип жазып баштайт сага. Жок, анда кесип салгылайбы бул жерде. Баары ушинтип жаза баштайт экен, көрдүңөр? Значит, жазат экен көп эле. Булар звезда эле экен. Эме мындай суроода экөөңөр азыр эми үйлөнөсүңөр да. Эмчи? Кийинки күзүндөбү же кийинки жылыбы? Ушу 1-2 жыл калды да. Угуп калгам да бир жерден. Ошо үйлөнгөндөн кийин эмне пландар бар? Айланып эле ортосуга ошо Тиги байкуш кетип эле атат. Жок, мындай түз эле туралычы. Мындай эле туралычы. Гиф боюнчабы? Гиф боюнча айтып бергилечи.
гиф боюнча ошо көбү ойлошот экен, ошо эме өзүнүн тааныштарына же болбосо досторуна берип коет депчи, бирок андай эмес. Бул гиф мындайча айтканда жакшы эле нерсе, баарына тең пайда. Такабачы анчалык оозума салып саласың. Эме гиф деген жакшы эле нерсе, баарына тең пайда. Спонсорлорду биз реклама кылып беребиз. Реклама кылганда дагы аны жөн реклама кылбайбыз. Кандай жөн реклама кылбайсың? Биз жабышып калган го, мен ээрип калыптыр эми. Бул жана арткы чөнтөгүмдө болчу да. Мындайга салып койгом. Алдыгыдай, колумдар алдырып. Короче, гиф деген ошо жакшы нерсе. Эки жакка тең, баарына тең пайда. Катышкандарга ошол эле акча же болбосо мындай майда чүйдө белектер утушат. Чынында эле утат, адам. Чын эле беребиз. Прямой эфирден урут да биз калбайбыз, ал жактан эч кандай машина. Силер рандомный кыласыңарбы? Ооба. Рандом эмес, кол менен кылабыз мындай. Анда значит жакшы экен. Жана рандомный кылганда ал приложенияны эметип оңдоп койсо болот, настройкалап билесиңерби? Болот. Рандомный эмес, дагы бир башка. Аны там определенный бир номерди киргизесиңер алгоритмди. Канча жолу бассаңар деле ошол номер чыга берет. Там даже очередь менен койсо болот. Биринчи машина ойнотсаңар, машинанын эме бир адамды канчанчы номер болсо ошол номерди киргизип базага. Ким ошентет экен? Сен Рандом менен кылгандардын баары ошентип. ким кылды эле ошону? Сен билет экенсиң шумшук. Мен билем настройкасын, ошондой боло берет. Кыскасы мындай, биз деген кол менен кылабыз, рандом менен. Жана могу сгенерировать деген эле ошону басып анан тандайт го, там 7 жолу бас деп коет, 7 жолу баскан. Машина өткөндөр ошондой. Ошону 7 жолу эмес 99 жолу бассаң да бир адам чыгат. Блогерлер дагы ошондой эме кылышат го, жана рандом менен. Биздики кыскасы кол менен кылабыз мындай. Кол менен кылсаңар анда Медер менен Нуризанын гифтерине катышкыла. Кол менен кылган бул эме да. Жакшы. Халал. Халал гиф деп коет. Халал гиф туура болот. Анан деген эме спонсорлорду реклама кылып беребиз. Биз өзүбүз ошол реклама кылып, гифти өткөрүп, ошол спонсорлорду набирать этип жүргөнүбүз үчүн өзүбүзгө дагы акча түшөт. Түшпөйт деп айтпайбыз, түшөт акча. Анан өзүңөргө жакшы эле түшөт, Анан уткан адамдарга дагы, катышкан адамдарга дагы белектерди алышат, баары тең болбосо да, мындай эми ким удачный болсо ошонуку алат, аларга деле жакшы. Анан гифке катышып жүрсө болот го дейм. Экөөңөр эме жөнүндө айтып бердиңер белем, үй бүлөңөр жөнүндө сен канча бир туугансың? Айтпа. Жок, биз ушул жөнүндө айтып берген эмеспиз. Ошол жөнүндө сүйлөшөлүчү, үй бүлө жөнүндө, чыгармачылык жөнүндө. Мындай кармачы. Мен үй бүлөдө 3 бир тууганмын. Эжем бар, мен, братчикам бар. Анан 2 балам бар деп койсо. Мен 4 бир тууганмын, үйдө улуусумун. Эң улуусуңбу? Өзүм менден кийин эним бар, анан 2 сиңдим бар, 3 кыз, 1 эркек. Чөнөрмү, маникюру жок, маникюру 3 жок. жашта. 3 жашта кызың бар? Кичүүбүз 3 жашта дейм, кичүү сиңдим. Аны киргизсем баары эле ойлошот, кызыңбы депчи. Бир тууган сиңдим. Апам 40 жашында төрөгөн. Сени канча жашында төрөдү апаң? Билбейм, аны сураган эмесмин, канча жашыңызда төрөдүңүз эле деп. Кайсы роддомдо, Бишкекте эле төрөлдүңөр беле? Чүйдө, мен Токмокто төрөлдүм. Токмоктобу? Эмнеге? Кандай эмнеге? Роддом болбой калып тур. Жок, ошол убакта Токмокто болчу да. Ошо Токмокто. Менин ата-энем деген Айылдан үйлөнүшкөн. Анан бияка келишкенде ошондо келат, орто жолдон Токмоктон төрөгөн. Жолдон жок. Эме Токмокто жашашкан биртке убакытта, ошон үчүн Токмоктон төрөлгөм. Сен каяктан болосуң, Нуриза? Казармандан болом. Жалал Абад облусуна караштуу Казарман районунан, Казарман Айыл. Айылданбы? Тогуз-Тороо району. Мурун Нарынга карачу, Бакиевдин убагында ушу Жалал Абадка карап калган. Биздин метрикада Нарын деп жазылып турат, ошон үчүн Нарын деп айтам да, менчи болгондой айтыш керек да туурабы? Анан кийин эле Жалал Абадка кошулуп калган үчүн Жалал Абад деп айтышат. Мага деле макулбуз. Кыргызстандабыз го. Туура. Блогерлер айына 400 000, 500 000 табабыз дешет экен да. Анан ошол чынбы, не силер ошондой табасыңарбы? Силерчелик звезда эмес эле блогерлер 400 000, 300 000 табышат экен айыначы. Жин боло турбайбы, көрсөтчү деп койду. Айына 400 000, 500 000. Жок. Ал Чын эле таппайсыңарбы же просто айтпай атасыңарбы ошону эле? Жомок го дейм, ал жомок. 400 000, эми билбейм, ал кандай блогер 400 000 табат.
Эми ошол билбейм, балким башка мамлекетте болсо, Россияда болсо же Казакстанда болсо, балким ошолор табышы мүмкүн. Себеп дегенде ал жакта баары тең өнүгүп, баары ошо Инстаграмга, рекламага, интернетке кирип кеткен да. Анан аякта адамдар көп еще. Байлар көп, Байлар эмес, адамдар көп, анан баягы компаниялар, рекламодательдер көп, ошолор реклама көп берет, анан балким ошол жактан тапса болот. А Кыргызстандан башкаларды билбейм, бирок мен 400 000, 500 000 түшүмүнө келген эмес деп коесуз. Эң көп тапкан Instagram Vine аркылуу канча сумма болду? канча сумма? Примерно хотя бы точноюн айтпасаңар да канча нолик бар. Биз айтып атпайбызбы, рекламага, вайнга көп басым жасабайбыз депчи. Медер ошондой да, анан медер эсептебейт деле, анан мен деле эсептебейм. Ошону медер өзү деле айта алат болуш керек, э? Ошо айтайын Айтайын деп келатканда мен айтып салбадымбы деп коесуз. Көрдүңөр да, үйдө ким кожоюн болот экен кийин. Сен мурунку сүйлөшкөн кыздарың жөнүндөчү Нурисага айтып бересиң да? Мурунку мен кыз менен сүйлөшкөн эмесмин. Төрөлүп туруп эле мен Нурисаны. Өлө айтты Нуриса. Сен өлө таап алдың, э? Сүйлөшкөн эмессиң Нурисага чейин бир да кыз менен. Ай, эмне? Айтып бердим беле? Кимди айтып бердим эле? Толтура эле айтып бердиң. Акылай. Өзүңүн улуу кыздар менен сүйлөшкөндөрүң, биринчи класстабы. Алло, эми ал кезде. Жок, мындай серьезныйчы. Айтып болгон эмес, э? Болгон эмес. Нуриза, сендечи? Не менде? Сенде көйлө жигиттер болгондо В айтып. смысле көйлө жигит? Айтып бердиң беле? Айтып бергем, менде деле серьезный отношения болгон эмес медерге чейин. Бирок силер 5-6 жылдан бери сүйлөшүп атасыңар. Ошо эми кичинекей болчусуңар да. Ал вакытта какта мектеп жаңы бүткөнбүз, биринчи курста. Өлө чыгып кетет экен, ситуацияда экөө. Жакшы эле экөөнү уруштуралы десек болбой калды. Экөөңөр негизи урушасыңарбы? Көп эле урушсаңар керек, э? Толтура эле урушабыз. Күнүнө 3 маал урушабыз. Силердин экөөңөрдүн бир интервьюңарды жана бияка келатып көрүп келдим. Көрүп койдум да, кандай суроолор болуптур депчи. Анан ошол жерде суроо болуп, силерге мындай суроо болуптур да. Кимиңер биринчи кечирим сурайсыңар дегенде, Нуриза айттыр, Медер деген өлө гордый, мен биринчи кечирим сурайм, Медер кечирим сурагысы келсе да сурабайт дептир да. Ошол чынбы, эмнеге? Кечирим сурачу жерден сурайм кечирим. Вообще сурай элекмин сенден кечирим, э? Кана ушул жерден тарынчы, Нуриза, тарынсаң, серьезно тарынсаң. Өлө тарынып калды, сен менен сүйлөшпөй атат Нуризачы. Неге? Жок, примерде ошондой убакта кантип кечирим сурайсың сен? Вот сен тарынтың, азыр бир кыз менен теринде өбүшүп атканын көрүп калды да, Нуриза тарынып атат. Мен Эмне? Тарсан да барго. Не, кечирип койчу мен, жанымго мен кечирип койчу. Эмнеге тарынып аттың эле? Жөн эле, кечирип койчу мен. Кечирдиңби? Ооба. Кечирдим. Биз урушканда, тарынышканда бир причинаны издеп чыгабыз. Эмнеден уруш башталды деп. Отуруп алып, өлө бири-бирибизге тарынып атсак дагы отуруп алып. Эмне болду? Сен монтиң. Анан медер күнөөлүү болсочу, сен ушинттиң десем күнөөсүн мойнуна албай отура берет да. Бултый, көкпет турбай анда, э? Ооба. Кээде. Звездалардын арасында да көкпеттер болот экен туугандар. Экөөңөр тең ак өргөдө жашайсыңар, э? Жок, мен могу центрде эле жашайм. Мен ак өргөдө жашайм. Жакшы. Ак өргө айылында жашайт деп кой. Ак өргө шаарда? Шаарда, билбейсиң сен. Ак өргө районунда эмес, Сен жашаган жерден дагы жакшыраак ал жерде. Кафе, өзүнчө рестораныбыз бар. Глобус десең, глобусубуз бар. Бир эмес, 2 школабыз бар. Анан үйдүн артында бир бак өсөт ошол. Анан көбүнчө звездалар ак өргөдө жашайт.